Мааниси жана мазмуну тарбияга үндөгөн жыйын өлкөнүн дубандарында өтүүдө. Дин алымдарынын катышуусундагы иш-чара кыргыз элинин улуттук нарк населин, каада салттарын жана руханий баалуулуктарын жайылтууга багытталган. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев улуттук баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү ыйык милдет экенин айтып өттү. Кыргыз элинин нукура маданиятын сактоону, муундан муунга өткөрүүнү жана коомго жайылтууну өз милдетибиз деп эсептейбиз. Улутубуздун муңгусу бекемдөө менен катар экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүдө маанилүү ролду ойнойт. Тарбия башаты үй бүлөнүн бекемдиги, коомчулуктагы терс көрүнүштөрдөн улак болуу, улуттук наркты тутуу мезгил талап экенин Кыргызстан мусулмандардын азирети муфтийи Абдулазиз Кары Закиров баса белгиледи. Биздин ата-бабаларыбыздын ал баалуулуктары биздин шариятыбызга дал келет, уйкаш келет. Мына мисалдар менен деп, өрнөктүү мисалдар менен баягы ушул жолугушууда баяндама жасап келебиз. Ошол менен биргеликте атайын бул жолугушууда форматы бөлөкчө театрлашкан сахна көрүнүш менен дагы коомчулукка ушундай бир үгүт насаат иштин жүргүзүп келебиз да. Улуттук нарк ал арада каада салттарды улуу, жаш муундарга жеткирүү, эң оболу туура тарбия берүү, учур талабы деген ардагерлер өз ойлорун ортого салышты. Алардын баамдоосунда келечекке туура багыт берүү маанилүү. Улуттук каада салтты, наркты баалай билем, кадырлай билем. Айрыкча жаштар арасында ушундай терс көрүнүштөрдү жасабай, мусулман динин ыйык тутуп, ата-энени сыйлоо, өлкөнү сүйүү, бардык жакшылыктарды алып жүрсө деген тилекти айтмакмын. Жаштар туура кабыл алса деп ойлойм. Улуттук нарк улутта бизде деген илим, билим, дин, мисал үчүн кандай улууну кандай урматташ керек, кичүүнү кандай сыйлаш керек, ошонун баарын биз үйрөтүшүбүз керек, үйдөн үйрөтүшүбүз керек, ата-эне. Күндүн экинчи жарымында көп жылдан бери курулушу токтоп калган Ысык Көл облусунун мусулмандар казиятынын жаңы имараты ишке берилди. Аталган имараттын курулушу 2019-жылы башталган, бирок бир нече себептерден улам убактылуу токтоп калган. Ар тараптуу колдоолордун жана каржылоонун жардамы менен курулуш иштери кайрадан жанданып, бүгүнкү күндө имарат өз эшигин ачты. Көл элине, мусулман бир туугандарыбызга куттуу берекелүү болсун. Ушул жерде үммөт үчүн, элибиз, журтубуз үчүн жакшы фатвалар чыгып турсун. Үммөтүбүзгө жакшы кызмат кылыңыздар. Алла Таала бул жоопкерчиликтүү кызматтарды жеңил кылсын казырга. Куттуу болсун. Ушул имараттарда динибиз, иман нуру чачырай турган, Кур'ан нуру чачырай турган, элибизге иман, адеп, ахлак, нарк барктуулугу, улут барктуулугу, наркы дегендей ушулар ушул жерден таркалып турса, Ысык Көлүбүз өнүп, өсүп, мына азырда эле мына Кара Колубузда кандай өзгөрүштөр болуп атат. Ошого да бир катарлаш бир жакшы имарат болуп калды, Кудайым берсе. Жаңы ачылган казиятта диний билим берүү жана иш-чаралар өткөрүлөт. Имаратта казияттын бардык бөлүмдөрү жана административдик кеңселер, ошондой эле диний изилдөөлөргө арналган залдар жайгашкан. Мындан тышкары имараттын заманбап долбоору жана архитектуралык дизайны менен өзгөчөлөнөт. Ачылышка дин ишмерлери, жергиликтүү бийлик жана коомдук активисттер катышты. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Айбек Турдаконов, Кара Кол шаары.